Assalamu alaikum ustaz. Mening kuyovim urusha ketganimizda ele bloktop salib, WhatsApp'dan bardı jaqtadan bloktop köpkө чейин сүйлөп өтөт. Эми ал сизди жакшы көрөт экен да. Сабап айт экен го, жакшы блоктоп коёт экен. Демек, ошо сизге кичине таарынчын билгизип атат. Демек, күйөөңүзгө бир нерсени туура эмес кылып алгансыз. Ушу жанагындай эле сен жакшысың, сен укмушсуң, туура эмес болсо деле сен туурасың дей берсе, кийин блоктобой калат. Анан эркектерге да айтып атабыз, аялдар менен аялдарга окшоп урушпагыла. Аял өзүнүн жанында бир эркектин жүрүүсүн карайт да, өзүнө окшогон аялдын жүрүүсүн каалабайт. Аялы менен ажылашып уруша берсе, ал өзүнүн жанында дагы бир аял жүргөндөй болуп калат да. Ошого эркек кишини олуттуураак болуп, жогорураак болуп, анча-мынча нерсеге көңүл бурбай турса, жакшы болот. Анан сиз дагы анын мээсин жеп ар бир нерсеге киреше берсеңиз, анан блоктоп салышы мүмкүн. Ошондой блоктобосун, Көп таарынат дейт. Жакшы экен. Азыр бизде аялдар таарынат, бул эркек таарынат экен. Ал жакшы экен, кубанычыңыз экен, жакшы күйөөңүз бар экен. Эми ошону таарындырбай, кишини алдап бир нерсе болсо эле кеттей берет дейт. Ошондой жакшы эмес. Эркектердин ушул нерсеси жакшы эмес. Эгерде ошо биздин эркектер угат да, аягың кет дебе. Эгерде аялың менен жашагың келбесе, сен кетип кал. Аял кетти. Анан бул аял менен сонун жаша, жакшы сүйлө, белек бер, гүл бер. Аялдарга ар ай сайын бирден гүл берип турса, сонун болуп калат. Аялдарга жакшы мамиле кылыш керек, кет дебеш керек. 3 балабыз бар дейт. Эми 3 балаң болгондон кийин кайка кет дейсиң аны. Андан кийин эле кайсыл аял сени күтүп турат? Кет дебе. 15 жылдан бери ушундай эмне кылып кантип мамиле кылышымды да билбей калдым. Кандай кеңеш берет элеңиз дейт. Эми ошо эркектерге да сабактарды айтып атабыз. Кичине сабыр кылып коюңуз. Күйөөңүзгө жакшы мамиле кылың. Туура күйөөңүз ушундай жаман, сиз жакшы мамиле кыла бериң. Үйдүн тазалыгын сактаңыз, мамилени оңдоңуз, тамактарды сонун кылып, сиз укмушсуз деп буту массаж кыла бериңиз да жибейт, сонун болот. Анан тарынчак эркектерди жакшы эмес да, бул кичине аял сыпат эркек болот да, тарынгандарчы тарынбаш керек. Аялга тарынган уят болот.